Бул Ош шаарындагы Салиева көчөсү. Тургундар көчөнү акыркы жолу качан ремонттоодон өткөнүн деле унутуп калышкан. Какаганга муштаган болуп көп кабаттуу үйлөргө жана билим берүү мекемелерине алып барчу ички жолдордун абалы да жарытарлуу эмес. Анан бул жол министри эмне кылып отурат? Налогторду алып атат, шоферлордон, ошого мына жолдорду оңдоп койсо болот жакшылап. Мына жол деле мынадан нарага аябай начар. Ошо оңдосын, жылда эле жамап коет, о жамаганы болбойт, жетишпейт, бир жылга эми жетпейт. Ошо жолдорду көрүп атасыңар өзүңөр. Начар абдан. Ар кайсы жеринен оюлган жол айрыкча айдоочуларды түйшүккө салууда. Биринен качам деп экинчисине дуушар болушат. Мындайда автоунаа тетиктери да тез иштен чыгып, чыгашага учурап жатышат. Эми, конечно, зыяндыгы көп. Техниканын ходоюна эметет, уңкул-чуңкул болсо, жол тар болуп, мынантип чукул тез жасап турса жакшы болот эле. Техникага көп эле алигиндей минус болот да бул. Туран аймактык кеңешиндеги ички жолдор болсо эбак эле бузулган. Жергиликтүүлөр сайыз учурунан бери капиталдык ремонттон өтпөгөнүн айтышууда. Ошондуктан четинен урап, жаан жааган күндөрү ого бетер жүдөтөт. Yoğungur, kor. Жамгыр, каарда жүдөтөт да. Ар жер чукур. Машинанын келишин көрдүңүз. Жол тандап жүрөсүз. Жамап коюшат, бирок ал дагы тез эле бузулат. Yomap koyuşadı, tez öladı ki. Yomap koygan narsa tez öladı. Быйылкы жылга жолдор үчүн шаардык казнадан эми каражат бөлүнөт. Болжолдуу 80 миллион сомдой каралууда. Бул каражаттан Шакиров көчөсү реконструкцияланып кеңейтилет. Ошондой эле Ленин көчөсүнүн 2 чакырым жери оңдолот. Бирок баардык жолдорду ремонттоп чыгууга жетишсиз. Андыктан Туран аймагындагы жана башка ички жолдорду асфальттоого мүмкүн эмес. Жөн гана шагылдоо иштери аткарылат. Ошондой эле жыл сайын бул каралуучу шаардагы жолдорубузду 531 километр жолубуз бар. Ушул жолдордо ямочный ремонт. Жыл сайын каралат турган иш, ошол ямочный ремонттор каралат. Андан сырткары мына шаардагы турган парапеттер, аларды краскалоо иштерине акча каражаттарын караштырып атабыз. Ал эми жогоруда айтылган Салиева көчөсү республикалык бюджеттен кошумча каражат берилгенде оңдолмой болууда. Азырынча 13 миллион сомдой берилет деп кабарланган. Шаардык мэриядан калган муктаждыкты жоюу үчүн инвесторлорду тартуу аракеттери жүрөөрүн билдиришти. Кала башчыбыз тарабынан инвесторлорду тартуу иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө Кудай бурса, инвесторлор тартсак, мына Кытай Эл Республикасынан грант алсак деген, ошондой эле Япония мамлекетинин жайка компаниясы менен сүйлөшүү иштери жүрүп жатат. Ушул маселелердин үстүнөн иштөө боюнча. Суу, газ кызматтары жер астындагы куурларын ремонттон өткөрүү үчүн көчөлөрдү казып, бирок калыбына келтирилбеген жайлар дагы бар. Бул жаатта шаардык мэриянын алдында атайын административдик комиссия түзүлдү. Эске сала кетсек, 2017 жылы жолдор башкармалыгына 15 миллион, 2018-де 21 миллион сом бөлүнгөн эле. Ал эми быйылкы болжолдуу каражат өткөн жылдагыларга салыштырмалуу анча көп. Нуржамал Баргыбаева, Мунар Арзибек уулу, Ынтымак.